Чынында эле Орусиянын президенти Владимир Путин Американын президенти Джо Байденге Афганистан боюнча маалымат чогултуп туруу үчүн Кыргызстандын Кант авиабазасын колдонууга сунуш кылды деген жаңылыкты бир топ басылмалар жазып чыкты. Ал тургай эксперттер бул кадамдын артында Орусиянын Америка Борбор Азиядагы кайсы бир мамлекетте туруктуу база орнотуп алганына чейин бул кадамды алдын алып, өзү көзөмөлдөп турган жайды сунуш кылганы логикага жатат деп дагы билдиришкен. Ошону менен катар Коммерсантта чыккан макалада деле базага куралдуу киришүү эмес, аны Афганистан боюнча маалымат чогултуу максатында деп баса белгилешкен. Лавровдун кечээги билдирүүсүндө дагы так кесеп болбосо дагы маалымат алмашууга ооба, кызматташууга ооба, бирок башкача эмес деп гана айтылат. Кыязы соц тармактарда Канттагы базаны америкалыктарга сунуш кылды деген талкуулар аскердик толук кандуу колдонуу жөнүндө сөз болуп жатат деген таасир калтыргандан улам Лавров ушундай билдирүүнү айтып чыкса керек. Эми бул боюнча коомдук сайттарда кандай реакция болуп атат? Адегенде америкалыктарга Канттагы базаны сунуш кылышыптыр деген жаңылыктын өзү чыкканда деле бул жерде Орусия өзүнүн Борбор Азиянын Афганистан менен болгон чек арасынын коопсуздугун ойлоп атат деген дагы пикирлер айтылган. Анткени Америка Кошмо Штаттары баш болгон НАТОнун күчтөрү Афганистандан дээрлик чыгып кеткенден кийин азыркы учурда Талибан кыймылы өзүнүн аракеттерин жандантып, Афганистанда бир топ аймактарды ээлеп алды. Талиптердин аракеттери аларды өлкөнүн түндүк чек арасына чейин жылдырып келип, өлкөнүн түндүгүндө жашаган адамдар, тургундар, алардын арасында Афганистанда жашаган кыргыздар дагы Тажикстандын чегине чейин кирип келүүгө мажбур болушпадыбы? Мындан тышкары ушул окуялардын фонунда Америка Кошмо Штаттары Афганистанда НАТО менен чогуу иштешкен миңдеген котормочулардын коопсуздугун дагы ойлонуп, аларды убактылуу Борбор Азия мамлекеттеринде жайгаштыруу боюнча дагы Борбор Азия өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан. Азырынча бул сүйлөшүүлөрдөн жыйынтыктар чыга элек, бирок ушунун баарын эске алганда Россиянын жетекчилиги Америка Афганистандагы жагдайды турукташтыруу багытында Борбор Азия менен кызматташууга кызыктар экендигин билип, бул процесстен албетте четте калгысы келбейт. Ошондуктан активдүү кызматташуу маанайындагы позицияны ээлеп турат.